Кыргызстан менен Словакиянын тышкы иштер министрлери дипломатиялык жана кызматтык паспорт ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашты. Документке эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Юрай Бланардын жолугушуусунда кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстан менен Словакиянын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2026-2027 жылдарга кызматташтык программасы кабыл алынды. Бул келишимдер практикалык өз ара аракеттенүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген ишеним бар. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги, ошондой эле эл аралык күн тартибиндеги маселелер каралды. Министр Жээнбек Кулубаев Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан саясий, экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдү өзгөртүү. Министр Жээнбек Кулубаев Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берди. Словак тарап транспорттук инфраструктураны, энергетиканы жана тоо-кен тармагын өнүктүрүү жаатындагы келечектүү долбоорлор менен таанышты. Тараптар Бириккен Улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдардын алкагында активдүү кызматташууну улантууга, ошондой эле өз ара демилгелерди жана талапкерлерди колдоого даяр экендигин билдирди. Тоолуу аймактардагы туруктуу өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатында кызматташууну тереңдетүү маселелери талкууланды. Кыргызстан менен Словакия Европанын жана Азиянын ар кайсы бурчтарына болгонуна карабастан көп жылдардан бери тыгыз байланышта болуп катышып келишет. Бүгүнкү сапар мындан аркы пайдалуу кызматташууга биздин биргелешкен кызыкчылыгыбызды дагы бир жолу тастыктайт. Бул мамилени мындан ары бекемдөө үчүн маанилүү кадам болот деп ишенебиз. Сапардын алкагында өтүүчү иш-чаралардын ичинен экономикалык компонент өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Бүгүн Бишкекте Кыргыз-Словакия бизнес форуму өтүп жатат. Бул энергетика, транспорт, агроөнөр жай комплекси, маалымат технологиялар жана туризм сыяктуу негизги тармактарда жаңы бизнес байланышты түзүүгө каралууда. Көптөгөн словакиялык бизнес делегациянын форумга катышуусу биздин өнөктөштөрүбүздүн экономикалык кызматташтыкты бекемдөө жана узак мөөнөттүү ишкердик байланыштарды түзүү боюнча олуттуу ниеттерин ачык көрсөтүп турат. Pre nás je to naozaj veľká česť byť. Ар кандай маселелер, анын ичинде эл аралык саясат жагынан да оюбуз дал келет. Биз үчүн өлкөлөрүбүздүн эгемендүүлүгү абдан маанилүү. Биз Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигибизди сунуштап келебиз. Биз ал жакта бири-бирибизди колдоп жатабыз. Кыргызстан менен активдүү кызматташкыбыз келет. Кыргыз өкмөтүнүн акыркы жылдары экономикалык реформа жаатында жана курулуш тармагында жасап жаткан иштерин баалайбыз. Бизде ГЭСтерди куруу багытында эбегейсиз тажрыйбабыз бар. Ал жагынан дагы сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз.